Каракол шаарындагы Динамо спорт борборунда өткөн спорттук мелдешке облустун аймагынан мекеме ишкана кызматкерлери келишкен. Облустан чогулган муниципалдык кызматкерлер спорттун 4 түрү боюнча оюн көрсөтүштү. Бул спорттук иш-чара кичи футбол, волейбол, стол тенниси, шахмат боюнча ошол спорттун түрлөрү боюнча ошол мелдеш өткөрөлү деп турабыз. Бул жерге ошол районубуздагы мамлекеттик администрациянын кызматкерлери, балыкчы Каракол шаарынын мэрияларынын кызматкерлери жана ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн кызматкерлери, жалпы эле ошол мамлекеттик кызматкерлер катышып жатат. Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк тарабынан сыйлыктар каралган, акчалай жана ошондой эле грамота, дипломдор менен сыйланышат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигинин түндүк аймактык башкармалыгынын жетекчиси Чолпон Ачекеева да келип, жалпы муниципалдык кызматкерлерди гезиптик майрамдар менен куттуктап, аталган кызмат өкүлдөрүнүн айлык акылары 2 эсе көтөрүлгөнүн, бул кызмат ары түйшүктүү болсо да эл үчүн кызмат өтүп жаткандарына ыраазычылык билдирип өттү. Биринчиден ушу мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат күнү менен баарын куттуктап кетет элем. Биздин жетекчибиз Улан Кадыр Султановичтин атынан жалпы биздин мамлекеттик агенттигинин кызматкерлеринин арасынан барына ошо ийгилик каалап, жакшы маанай менен майрамдар тосуп алса. Мен алдыда айтып кеткендей, ошо муниципалдык анан мамлекеттик кызматтын эмгегин баалап, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич 1 августтан баштап биздин эмгек маянабыз 2 эсе көтөрүлгөндө. Азыр жакшы иштерди жүргүзүлүп жатат. Спорттун 4 түрүнөн өткөн оюнда ар бири жеңүүчү командага Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн акчалай сыйлыктары жана облустук спорт башкармалыгынан төш белгилер, кубок, грамоталар тапшырылат. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн акчалай сыйлыктар командага 1 орунга 8000 сом, 2 орунга 5000 сом, 3 орунга 3000 сом. Андан сырткары облустук спорт башкармалыгынын медалдары, диплом, кубоктору менен сыйланышат. Облустук деңгээлде өткөн мелдешке балыкчы шаардык мэриясынан жана муниципалдык кызматкерлерден 14 киши келишкен. Алардын максаты жеңишке жетүү. Спорттук мелдеш областта, райондор, шаарлардын мэриялары, рай администрациялары арасында бүгүн Каракол шаарында биринчиден болуп өтүп атат. Эми мындан ары дагы ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ошол ич-чара спорттук мелдештери көптөн уюштурулуп, баягы райондорго өтүп, мэрияларга өтүп, ушу жыл ичинде айланып турса, бу дагы бир мамлекеттик кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө бир чоң таасирин тийгизет деп эсептейм. Оюндун жыйынтыгында волейбол оюну боюнча 3-орунду Ак Суу, 2-орунду Балыкчы, 1-орунду Жети Өгүз акимчилиги алды. Футбол боюнча 3-орунду ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк ээлесе, 2-орунду облустук спорт башкармалыгы, 1-орунду облустук статком. Ошондой эле спорттун башка түрлөрү боюнча дагы жеңүүчүлөр аныкталды. Аталган иш-чараны Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана Ысык-Көл облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги уюштурду. Белгилей кетсек, ар жылы 23 июнь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнү катары белгиленип келет. Алтынай Рыспай кызы, Мирбек Мукамбетов, Мадина Бакирова, Каракол шаары.